салам достор. Кээде адамдар өзлөрү билип туруп жана өзлөрү билбей туруп ушундай бир көкмелик иштерди, көкмелик кыймылдарды кылат, жаман жинин келет да. Ошол нерселер жөнүндө бүгүн силер менен мен сөз кылайын деп чечтим. Кээ бир адамдар өзүнүн көкмелик иш кылып атканын, көкмелик кыймыл кылып атканын билет дагы, башка элди алдап атам деп ойлойт да. А бирок башка элдин баары сага окшогон көкме эмес да. Биринчи айтып бере турчу окуям бир адам жөнүндө болгон, ал адам өзүн биларман жана акылдуу көрсөтөм деп ойлогон. Анын ою менин көзүмчө ишке ашкан жок. Жакында мен 40 кылыкка бардым. 40 кылык эмне экенин билбегендер болсо, адам каза болгондон кийин 40 күндөн кийин мал союп кайра элдерди чакырат. Келген коноктор чайдан чыккандан кийин эт жеш үчүн өзүнчө бир бөлмөгө кирип отурушат. Эт тартылардын алдында ал кишилердин колуна суу куюлат. Ошентип колго суу куюлгандан кийин эт жешет. Эт жеп бүткөндөн кийин кайра колго суу куюлат. Андан кийин эт бергени кеттегени деген сымал эт жеп бүткөндөн кийин адамдар үйлөрүнө кетишет. Ошентип эт тартылардын алдында колго суу куяйын деп кирсем, бир 85-86 жылкы бала өзүнчө эле кыйын боло баштады. Врачка ошакан кой бар. Азыр сол жагынан куюп баштап атпайсыңбы суунучу? Эт жеп бүткөндөн кийин кайра оң жагынан баштап коясың, а? Эми мынча элдин көзүнчө айла жок, ооба, макул деп эле коесуң да. Бирок ичимен мен ага билем, твою мать деп кыйкырынып аттым агачы. А бирок тышыман келиңиздер, колуңузду жуңуздар деп айла жок как миленький суу куйдум. Болбосо ал жигит менин билет экенимди билет. Ал өзү билет экенин элге билгизип акылдуу көрүнгүсү келген. Ошентип элдердин колдоруна суу куюп келатып, анан именно ошол жигитке келип колуна суу куяйын десем, ошол жигит эмне деди дебейсиңерби? Аты жоголуп кетип таппай атты. Жок, мага куюбай эле кой, мен кирип келатканда колумду жууп алгам. Мияка эле куя бер. Үйгө кирип келатканда сен колуңду 85 жолу жышып, жууп, колуңду сөйгөрүн калчакты жуусаң дагы, этке отурганда сөзсүз колуңду кайра жуусуң керек. Мындай нерселер негизи көп кездешет да. Жаш эле жигит эмес, улгайып калган эле кишилер ушинтип айтканын мен өз көзүм менен көргөн күндөр болгон. Этке отургандан кийин колго эмне үчүн суу куюлат? Элдер этке отургандан кийин, устакан тартылгандан кийин туураган этке ошол жерде отурган элдер бири-биринин көзүнчө этти колу менен кармап алып туурашат. Ал тууралган этти кесмеге кошуп, аралаштырып туураган эт кылып туруп, ошол жердеги элдер бири-биринин көзүнчө кайра ал этти жешет. Ошол этти туурап атканда бири-бирин карап алып жиркенбесин деп, мына жиркенбе, сенин көзүңчө мен колумду жуудум, баарыбыз бири-бирибиздин көзүбүзчө колубузду жуудук деген мааниде колго суу куюлат. Же болбосо антип бири-биринин кол жууганын бири-бири көрбөсө кайдан билесиң кандай окуя болуп кеткенин? Жашап аткандай болуп калдым ушуна. Кай кирип эт туурайын. А сенин үйгө кирип келатып кол жууганың бул жерде роль ойнобойт. Ошол себептен балдар, эт тартылардын алдында силер эт туурап атканда жаныңарда отурган кишилер силерден жийиркенбеш үчүн алардын көзүнчө сөзсүз түрдө колуңарды жуушуңар керек. Мына эт тартылардын алдында колго суу ошол себептен куюлат, көкме. Ал эми кийинки окуябыз болсо, достор, Сыдыманга байланыштуу окуя. Жок, Сыдыман жөнүндө эмес, Сыдымандын бир подписчиги жөнүндө. Кайсыл бир күндөрү Сыдымандын курсагы ачып, шаурма жейм деп кетип баратып бир история тарткан. Ал историясында ушул мен шаурма жеп аткан жерге ким биринчи келсе, ошого мен бекер бир шаурма алып берем жана аккаунтун ушул жерге отметка кылам деп сөз берген. Я сейчас вот здесь нахожусь, вот там Сунгум. Сейчас я в направлении Карбинки иду. Тот, кто меня найдет, я ему куплю шаурму. Я отмечу его. Так что давайте сделаем интересный такой контент. Ошол жерге ачка калгансып биринчи жетип келген подписчиги мына могул бала болгон. Шаурма бекер, ана мог отметка. Рабек не деди? Рабек. Рабек, все, я сейчас отмечу тебя. Пранкермен дейт, көргүлө. Албетте Сыдыман сөзүнө туруп шаурма алып берет. Шаурманы тиги балабыз албал эле кетип калбай, Сыдыманга өзүн кыйын көрсөткөнгө аракет кыла баштайт. Мен дагы бир оңой бала эмесмин, мен дагы бир жиндимин, мен пранкермин. Мен жалаң милиция, роботларга пранк кылам дегенсип өзүн кыйын көрсөткөнгө аракет кылып атканын мына могул жерден көрсөк болот. Достор, мен жаштан ГБРден чыгарышты. Чыгарып, Онка чыгарып келди, Онка үйүнө кетти, анан бияктан Сыдыман братан тосуп алды. Шаурма окурайм дейт, бесплатный. Жок, анысы эмес. Көрдүңөрбү? Мен ГБРден чыктым деп, ГБР деген сөзгө басым жасап, тиги Сыдыман укпай калабы дегенсипчи катуураак айтып басым жасап сүйлөп аткан. Достор, мен
жактан ГБРден чыгарышты. Салам достор, менин атым Рабек, мен жаңы эле ГБРден чыктым. Ошо биз бүгүн ГБРге неме пранк жасаганбыз. Анан ошо пранк жасап бизди ГБР кармап кетти. Анан жаңы эле ошо ГБРден чыгып келатып Сыдыман майкеме жолугуп калдым. Сыдыман майке мага шаурма алып берди. Эмкиде достор биз ГБРге эле эмес, ровд жана полицияларга дагы пранк жасайбыз. Мындай кыймылдар менен бул бала Сыдымандан эмнени күткөнүн билбейм. Балким Сыдыман мени бул укмуш пранкер кыйын бала экен, ГБР милициядан да кортпойт экен деп ойлоп мени менен достош мени бат-баттан пиар кылып турабы деп ойлогонмун. Бул баланы негизи мен ал убакта таанычу эмесмин, биринчи жолу көргөм, бирок андан кийин көрсөм бул бала өзү ГБРде иштеген бала экен да, мен ГБРде иштейм деп көп видео тартат да. Анысы чынбы же калппы билбейм. Ошондо сен өзүң ГБР болуп иштеп атып ГБРлерге пранк кылып туруп кайра сени ГБРлер кармап кетти. Бирок ошол учурда мен бул баланын страничкасына кириптирип ошол ГБРге пранк кылган пранкын таба албай койдум. Телеграм каналына да киргизем деген. Андан кийин көп жолу күттүм, Телеграм каналынан дагы ал пранкты тапкан жокмун. Анан ошол жерден мага туруп эле мындай бир ой келди да. Бул бала деген окшойт. Демек, бул бала Сыдыманын көзүнчө эле пантабас этип койгон. Жа башында айта кеткендей эле бул бала өзү көкмейлик кыймыл аракет кылып аткан өзү билген. Бирок башка элдер жанакы мен айткандай, ага ишенип калгандай сага окшогон көкме эмес да. Сыдыман дагы сага окшогон көкме эмес. Ошон үчүн ал деп коюп эле шаурмасын жеп бүтүп дальше үйүнө кетип калган. Бирок достор, окуя буну менен эле бүтүп калбайт. Мындан кийин, мындан ары кетип бул бала Сыдыманды туурай баштаганын көрөбүз. Достор, реклама боюнча мен реклама деп атат. Азыр айрыкча көбүнчө азыр активдүү нормально отурган кезде Рабек Store жазсаңар өзүм жооп берем. Ал жакта реклама Store 24 саат 500 сом, лента 1000 сом. 24 саат экөөтөн болду эртерээк шашылган кимdir жасап ошолсуз. Мен подписчиктерим кичине жайдан жазсачы суранам. А то мен көңүңөргө жооп бергенге жетишпей жатам. Ушул жерде мен элестетип койдум да, мунун личкасына элдер эмне деп жазып аткан. Эй, тип көчүңдү кысчы макулбу? Ошентип ал Сыдыманды туурап өзүнүн подписчиктери менен жолукмакчы болот. Сторис тартатам мен. Короче, достор, силер менен мен жолугайын деп чечтим. Болот. Короче, азыр саат 9:30 мен силерди Өчпөсөт жактан күтөм. Если келип калган болсоңор жакты отметка кылып, мен мына келдим деп коелам. Мен силерге, мен ошол жакта жашайм мен. Онко көрсө силерге чыгып барабыз. Силер менен подписчиктерим жолугайын деп чечтим бүгүн. Бирок подписчиктер менен жолуга турчу жерге келгенде ал жерде бир дагы подписчиги жок. Мына короче бул жакта отурабыз. Если келемесиңер мына онкаде жакта зама экен артында короче. Шат, бошот катабыз биз сени. Ошентип ал жерге бир дагы подписчиги келбей койгондо ал бала айла жок кайра үйүнө барат. Үйүнө барып бир история чыгарат. Ал историядан кийин 1 сааттан кийин кайра экинчи историяны чыгарат. Ой, макул эми алдыгы мурдуңдагы вареньяны кан деп элестетип коелу. Сен чын эле бирөөнүн мурунга жедиң мушташың деп элестетип коелу да. Ошондо бул окуя кандай болуп атат? Сен эмне деп атасың? Эмне мени безакран жүрсөм эле мени лох деп ойлоп атасыңбы? Давай мен кетпе. Кандай якшай топка. Так, кеттик. Мына достор, без охраны жүрсөң ушундай болот экен. Без охраны жүргөндө ушинтип таяк жейсиң. Ошол убакта бул баланын бир 9000дей подписчиги бар болчу да. Звезда. 9000 подписчик. Страничкасында бир дагы пранк жок, пранкер. Без охраны. Без охраны. Бул мээге сиңбеген нерсе да кантип без охраны жүрөсүң сен?
10 охрана болушун керек четиңде. Көкмесиң мындай. Ошол учурдан кийин мен бул баланын страничкасына катталдым. Катталып ушул убакка чейин страничкасын карап келатам да. Ушул убакка чейин бул баланын страничкасын карап келатып мен бир нерсени түшүндүм. Бул бала ушунчалык позер, ушунчалык дешевый понтовщик бала экен да. Бул баланын ушунчалык позер, дешевый понтторду уруп жүргөн бала экенин мына могул жерден байкасак болот. Бул жерде типа бул Рабекти бирөө бычак менен ичке сайып кетти да. Уртуп отурске. Жакшыраак дейм, суруп салайын. Уртуп отурске. Родной. Скорый не oldu? Скорый. Тур, родной, ойгон. Дей, ойгон дейм. Өчүрчү камераңды. Типа муну бычак менен ичке сайып кеткенден кийин бул эс учун жоготот. Эс учун жоготкондон кийин бир күн өткөндөн кийин эле Рабек историясына кайра ичи бинт менен таңылган, типа могул жери кан болгон видео чыгарат. Больницада дагы эмес, үйүндө Рабек ушундай калп жорукту баштаардан мурун эс учу жоголгучакты бычак менен ичке жеген киши кандай сезимдерди башынан өткөзөт, канча күн больницада дарыланып жатат, канча кан жоготот. Ошонун баарын изилдеп койсоң болмок экен да. Ушул эле эмес, мындан тышкарыда толтура дешевый понттор бар. Анын баары жөнүндө айтып отурсак, видеобуз 1 саат эмес, 5 саат болуп кетиши мүмкүн. И баса эстен чыга электе айта кетейин, дагы битва блогеров деген нерсе болду жакында. Блогерлер рингке чыгып алып мушташкан. Ал жерге ушул жигит Рабек дагы мушташканы чыкты. Мушташканы чыкканга чейин ал көп жолу история киргизип атты. Мен колумду оорутуп алдым, бирок болбой эле мушташка чыгам депчи. Албетте бул өзүнө отмазка даярдай баштаганда, утулуп калса мен лох болуп утулуп калган жокмун, мен колум ооруп калды, ошон үчүн утулуп калдым депчи. Анан эмне ойлойсуңар? Албетте, ал мушташтан утулуп калды. Утулуп калганда мен рингден кайра колумду чыгарып алдым деп эртесини колун таңып жүргөн история киргизди. Анын эле эртесини кайра колунда эчтеке жолугу жок эле таңбай эле монтип эле колун шалактап эле жыргап жүргөн историясын көрөбүз. Жок, силер туура эмес ойлобогула. Мен бул баланы жаман бала деген жерим жок. Бул баланын жакшы тараптарын да көрдүм. Жакшынакай апасы, жакшынакай карындаштары бар экен. Аларга белек берип, көңүлдөрүн алып аткандагы видеолору бар. Болгону бул бала дешевый понтторун токтотуп, жана постанова видеолорду тартпай, жакшынакай гана пранктарын тартабы, эмнени тартат, калп сүйлөбөй, калп айтпай жакшы контенттерди жаратса жакшы болмок. Кийинки окуябыз болсо Медер деген пранкер, постанова пранктарды кээде тартып койгон жигитибиз жөнүндө болмокчу. Негизи бул жигитке менин претензиям деле жок. Болгону бул жигиттин бир 2-3 сториси менин күлкүмдү келтирген да, ошол нерсени айта кетпесек дагы болбойт. Вечером я столько слов сказал на русском, и мне просто тупо написали. Дофига раз. Ну, человек 10 минимум написали мне. Кыргызча сүйлө. Эми бул жер түшүнүктүү эле болду. Бул бала мен кыргызча контент кылбайм, мен орусча сүйлөп, орусча контент кылам деп айтып атат да. Типа балконский, городской, унитазда отуруп чоңойгон бала да. Бирок эми албетте бул орусча контент алып баргам дегеним бул албетте бул нерсеге такаган жок. Бул менин подписчиктерим Украинадан дагы, Россиядан дагы бар дегенге такап атат. Бирок менин күлкүмдү келтирген нерсеси ушундай: мен кыргызча контент алып барбайм, мен орусча эле сүйлөп, орусча эле алып барам. Не обессуйте деп айткандан кийин 1 минутадан кийин эле чыккан сториси менин аябай күлкүмдү келтирди. Стоило. Кто не знает, ну, вообще, как, ну, кто, типа, Джинешка. Это когда, ну, на русском вообще, как называлось, я вот забыл. Короче, жена брата. Невестка. Мен бул жигиттин страничкасына көп жыл мурун эле катталып койгон. Бул жигиттин кыргызча бир дагы жолу сүйлөгөнүн көрө элекмин. Бардык видеолору, бардык пранктары, бардык стористери орус тилинде да. Бирок ушул жигит байкесинин аялы, өзүнүн жеңеси орусча кантип айтылат экенин билбейт экен. Невестка. Медер невестка болот, невестка. Албетте мен бул нерсеге өтө деле басым жаза, претензия койгон жокмун. Болгону бул нерсе менин кичине көңүлүмдү ачып күлдүргөн, ушун менен силер менен бөлүшө кетейин деп эле чечкем. Анан дагы менин күлкүмдү келтирген видеолор мына мондай видеолор да. Бул видеону көрүп атканда Медер бул жерде укмуштуудай өзүнчө эле бир нерсени ойлонуп, кийинки контентти кандай кылсам экен деп блокнотуна идеясын жазып, кичине чарчап, капалуу болуп, капшонкасын кийип чечип, өзүнчө эле грустный красавчик болуп атканын көрөбүз да. Бирок бул видеонун тартылып аткан процессин элестетип көрсөң, бул видео анчалык деле шикарный көрүнбөй калат. Так, нормально. Так, запись кетти. Потом видео кош так, типа задумчивый, типа кийинки контент эмне кылсам типа идея келип кетти, типа идея жазып атам да, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Типа печальный, за кадром солнышко вопрос, типа так. Ну жер тартылды, так. Так, азман болуп типа.
Капшонка кисем да красавчик болдум колумду просто. Так, болду окшойт так. Ал эми кийинки кыла турчу сөзүбүз Бакулуң деген вайнер жигит жөнүндө болмокчу. Бул окуя эмне жөнүндө болот? Бакулуң аттуу вайнер жигитке бир чилип пиздрик орус бала келип алып, "Йо, брат, сен мени реклама кыл, мен сага акча төлөп берем" десе, Бакулуң албетте "Хоп, братишка" деп жооп берет. Ал реклама кандай түрүндө болот? Чилип пиздрик Бакулуңга минтип айтат: "Йо, Бакулуң братан, сен типа мага жесткий заданияларды бересиң, мен ошол заданияларды аткаргам, бирок ал заданияларды мен өзүм ойлоп чыгам" деп ал кодопиш Бакулуңга айтса, Бакулуң албетте ага "Хоп, ака" деп жооп берет. Ошентип Бакулуң өзүнүн сторисине тиге типа задания берип аткан киши болуп видео тарта баштайт. Тигини отметка кылып: "Йо, братишка, сен ушунчалык кыйын болсоң өзүңдүн чачыңды өрттө. Кана менин подписчиктерим анын страничкасына кирип, кантип чачын өрттөйт экенин көрөбүз". Ребят, это мои настоящие волосы, я очень боюсь, погнали! Да не заливай ты, ублюдок. Болбосо бул мелкий говнюктун муга чейинки стористерин көрсөң, өзүнүн эле чачы менен түшкөн видеолорда анан задание аткарганы келгенде башына парикти кийип алып: Ребят, это мои настоящие волосы, я очень боюсь, погнали! "Пошел в жопу, мелкий мошенник. Неужели ты настолько тупой, что думаешь, все люди настолько тупые, что поверят в твои тупые проделки?" Бул бала мошенник экенин Бакулуң өзү деле прекрасно билет. Бирок айла жок, муга акча төлөп берип атат. Бул аны реклама кылыш керек. Бакулуң дагы мындай мошенник менен иштешип атканын, өзү уялып атканы жана көңүлү жок эле сүйлөп атканы билинип эле турат да. Эмне кылат анан? Балким срочно акча керек болуп калса керек да. Тем более мындай тупой баланы пайдаланып кишинин акчасын алып койсо деле эчтеке болбойт го дейт. Красавчик Бакулуң. Бакулуң ага берген кийинки заданиясын көрөлү. Хорошо, молодец. Вот тогда тебе последнее задание. Я знаю, что твой батя недавно купил себе машину, да? Вот ты должен взять камень и кинуть прям в стекло и разбить ее. Давайте, ребят, перейдем, посмотрим, как он это будет делать. Мне дали очень жесткое задание разбить камнем батину машину. Погнали! Сага Бакулуң машинанын терезесин талкала деди. А сен ташты кандай ыргытып атасың? Опа! Машинанын терезеси маңдайыңда. Тээ жакта эмес. Албетте бул машинанын терезесин эч кандай талкалаган жок. Талкаласа атасы ал баланын канча сөөгү болсо ошончо сөөгүнүн баарын талкалап салбайбы? Ушул жерден жакшылап угуп турсаңар, бычыр деген айнектин сынган үнү угулат. Вот и весь фокус-покус, друзья. Бул бала ушунчалык калпайтып атканын кыртындай дагы жашырганга аракет кылып койбой, ушунчалык открыто калпайтып атат. Көрүп отуруп жинин келгенде мойнун сындырып салгың келет да. Бир күнү Бакулуңдан ушул окуя жөнүндө сурап калсам, Бакулуң мага минтип айтып берип атат: "Бул баланы реклама кылып бүткөндөн кийин бул бала мага СМС жаза баштады. Сен лох экенсиң, сенин подписчиктериңен бирөө дагы мага келген жок" деп жазганда мен айттым: "Эй, сен калпайтып атсаң, жанакынтип калп нерселерди тартып атсаң, сага кантип подписчик бармак эле" деп айттым. Туура? Ал бала чын эле атасынын машинесинин терезесин талкалап, чын эле өзүнүн чачын күйгүзсө, биз бул чын эле бешеный бала экен, подписка кылайынчы, дагы келечекте эмнелерди кылып болду экен деп подписка кылып, сени андан кийин көрүп баштамакпыз. Анын ордуна сен жанакындай парикти кийип алып, анан өрттөп, анан монтип ташты асманга ыргытып, жөнөкөй бир айнекти талкалап атсаңчы, сага подписчик эмесчи. Ошол достор, кыскасы бүгүнкү видео ушуну менен бүттү. Эң башкысы силерге айтарым достор, эгерде контент тартып атсаңар, өзүңөрдүн подписчиктериңерди эч качан алдабагыла. Жана постанова видеолорду эч качан тартпагыла. Силерди көрүп аткан көрүүчүлөр силерди сыйлаш үчүн силер эмнелерди токтотушуңар керек? Калп сүйлөгөндү, дешевый понтторду, постановочный пранктарыңарды, ой, анан кайдагы бир один игизбет, капер дегендериңерди силер көрүүчүлөрүңөрдү сыйласаңар, алар дагы силерди сыйлайт. А мен болсо өзүмдүн көрүүчүлөрүмдү кандай сыйлайт экенимди өзүмдүн көрүүчүлөрүм билет. Ошол себептен мен көрүүчүлөрүм силерди көпкө күттүрбөй ушундай жаңы форматтагы видео чыгарайын деп чечтим. Эгерде видео жакса лайк баскыла жана каналга жазылганды унутпаңыздар. Ал эми мен болсо сиздерге киного обзор даярдаганы кеттим. Кайра жолугушканча оорубаңыздар, жакшы туруңуздар. Скыдыш.